Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз силер менен жаныбарлардын организминин анатомиясы жана физиологиясы сабагынан киришүү темасыны өтөбүз. Жаныбарлардын бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү болуп жаткан чоң коопсуздуктар бул негизинен экологиялык коопсуздук, андан кийин азык-түлүк коопсуздукта. Мына ошондуктан азык-түлүк коопсуздугун чечүүдө бул ветеринария кызматынын ролу өтө чоң. Анын ичинен эң негизги бул ветеринариянын башталышы болуп, алгачкы тепкичи болуп, бул анатомия жана физиология болуп эсептелет. Биз канчалык анатомияны жана физиологияны жакшы окуп үйрөнөбүз балдар, кийинки сабактарга, кийинки предметтерге, өзүбүздүн келечектеги кесибибизге ошончолук жакшы мамиле кылган болобуз. Ошондуктан бүгүн биз силер менен ушул анатомия, жаныбарлардын анатомиясы жана физиологиясы кириш темасы боюнча кириш темасын өтөбүз. Жакшы көңүл буруп угуп отургула. Жаныбарлардын организмин анатомиясы бул жаныбарлардын организми негизинен 5 бөлүктөн турат балдар. Бул биринчи бөлүгү бул баш бөлүгү, экинчи бөлүгү моюн бөлүгү, үчүнчү бөлүгү биз тулку дейбиз. Андан кийин төртүнчү бөлүгү алдыңкы жана арткы аяктары жана куйругу. Мына жаныбарлардын организмини негизинен алганда ушундай 5 бөлүккө бөлүнөт. Эми организм өзү кандай түзүлгөн? Организм, жаныбарлардын организми негизинен сыртынан териси менен капталып турат. Бул тери өзү 3 кабаттан турат. Эпидермис, негизги слой жана астыңкы катмар. Теринин негизги физиологиялык кызматы бул жаныбарларды сырткы, табияттын сырткы механикалык, физикалык, химиялык, биологиялык таасирлеринен сактап турат. Жана ошондой эле организмди бир бүтүн организм катары сырткы чөйрөдө бириктирип турган сырткы кабаты болуп эсептелет. Андан кийин биз жаныбарлардын организминде теринин астында жайланышкан, мына өзүңөр көрүп турасыңар, булчуң эттер жайланышат. Бул ушул булчуң эттер организмди негизинен тери менен жана астыңкы сөөк катмар менен байланыштырып турган бөлүк. Бул бир кызматы. Булчуң эттердин экинчи кызматы бул организмдеги кыймыл аракетти ишке ашыруучу бөлүк. Бул булчуң эттерде жайланышкан көп нерв окончаниялары ар кандай сырткы таасирлердин астында нерв системасы аркылуу жүлүнгө, андан баш мээге сигнал келет. Ушундай сырттан таасир болуп атат деген. Баш мээден кайра жүлүн аркылуу жооп иретиндеги реакция келет. Мына ошонун натыйжасында сырткы чөйрөдөн организмдин кайсы бөлүгүнө, кайсы аймагына таасир болгон болсо, ошого жараша жооп кайтарылат. Мисал алалы, кокустан колубуз ысык чайнекке тийип кетти дейли. Моментально колубузду тарта калабыз. Бул эмненин эсебинен? Бул именно ушул организмдеги системалардын толук иштешинен. Нерв окончаниялары ошол өзүнүн таасирден алган сигналдарды нерв жипчелер аркылуу, жүлүн аркылуу борбордук нерв системасына жеткизип, ал жактан келген жооптун негизинде биз ушундай тездикте колубузду тартабыз да. Мына ушунун өзү айтып турат, бул ушул организмдеги булчуңдардын өтө тез жыйрылып, тез кызмат аткарышынан кабар берип турат. Сөөк скелети дейбиз. Же болбосо анатомияда таяныч кыймыл системасы деп коет. Эми бул сөөк системасыны мен силерге бул жерде биздин өзүбүздүн кафедранын жаныбарлардын скелети боюнча түшүндүрүп берейин. Сөөк скелети жаныбарлардын төмөнкүдөй бөлүнөт. Бул баш сөөк, андан кийин моюн омурткалар, андан кийин арка омуртка, андан кийин бел омуртка, андан кийин куймулчак омуртка, куйрук омуртка.
Бұл омыртқалар өзінше омыртқа оғы деп аталады. Эми баш сөөк менен омыртканын кандай кызматы? Баш сөөктө балдар негизинен сезүү органдары жана башкаруу органдары жайланышкан. Бул мына өзүңөр билгендей эле көрүү, угуу, жыт сезүү, тамак сиңирүү, мына ушул органдардын баарысы ушул баш бөлүгүндө жайланышкан. Андан кийин негизги жаныбардын организмини башкарып турган орган бул баш мээ болуп эсептелет балдар. Ушул баш мээ дагы ушул баш сөөктүн ичинде жайланышкан. Андан кийин омуртка огунун ичинде жүлүн жайланышкан балдар. Мына карасаңар, омурткалар түп-түз ирет менен жайланышып, ортосунда жүлүн кетет. Мына ушул жүлүндүн жай баракат жайланышып, ар кандай импульстарды, ар кандай сигналдарды баш мээге жеткизип, жана баш мээден чыккан сигналдарды кайра аймактарга жеткизип турган бул ушул жүлүндүн кызматы балдар. Жүлүн болсо ушул омуртка огунун ичинде жайланышкан. Мына бул омурткалардын бизге аткарып берген кызматы. Андан кийин кабыргалар эмне кызмат аткарат? Ар бир малда ар түрдүү сандагы кабыргалар болот. Кабыргалар негизинен көкүрөк көңдөйдү курчап турат. Көкүрөк көңдөйдүн ичинде болсо, биз буга да кийинки эмеде кайрылабыз. Организмдин негизги органдары болгон жүрөк, өпкө, ушул органдар ушул көкүрөк көңдөйдө жайланышкан. Кабыргалар кандай чектешет? Кабыргалар дарсалдык үстү жагынан арка омурткалардан, жаныдан бул кабыргалар менен, астынан төш сөөк менен, жана алдынан көкүрөк менен. Мына ушул кабыргалар жайланышкан жер балдар көкүрөк көңдөй деп аталат. Бул көңдөйлөргө да биз кайрылып кетебиз. Эми жаныбарлардын кийинги сөөктөрү бул алдыңкы жана арткы аяктары. Эми алдыңкы жана арткы аяктары кандай жайланышат? Биринчи эң жогорку участок бул далы деп аталат балдар. Андан кийинги кары жилик, андан кийин күң жилик, андан кийин 40 муун сөөктөрү деп коет. Бул жерде майда сөөктөр жайланышкан. Бул 40 муун сөөктөрү. Андан кийин алдыңкы шыйрак, андан кийин алдыңкы манжалары. Мына бул ушул алдыңкы аяктын жайланышы. Эми ар бир кыргызда ар бир сөөк эгер эти менен болгон болсо, бул мүчө болуп аталат балдар. Бул мүчөлөрдүн дагы аты ушул сөөктөргө байланыштуу. Ошо азыр мен айткан аттар боюнча мүчө болуп аталат. Болсо өзүнүн башталышын жамбаш сөөктөн алат. Жамбаш сөөк, андан кийин кашка жилик кетет, андан кийин жото жилик, андан кийинки майда сөөктөр арткы аяктыкы толорсук сөөктөр деп аталат. Толорсук сөөктөн кийин шыйрак, шыйрактан кийин манжалар, арткы манжалар. Мына ушундай малдын сөөк системасы мына ушундай иретте жайланышкан балдар. Эми малдын негизи эле сөөк скелет системасы кандай кызмат аткарат? Физиологиясы. Сөөк скелет системасы бул ошол малдын ички органдарыны, мен силерге ар бир органды кайрылып токтолуп айтып берип кетемин. Ушул малдын көңдөйлөрүндөгү жайлашкан ички органдарды бир бүтүн аймак катары, бүтүн көңдөй катары бириктирип турат органдарды бири-бири менен байланыштырып, алардын коопсуздугу сырткы күчтөрдүн таасиринен, механикалык таасирлерден коргоп турат. Мына ушул негизги кызматтары. Андан кийин бул кабырганын ичинде респиратор, экспиратор деген булчуңдар жайланышат. Бул булчуңдар диафрагма менен биргеликте ошол жаныбардын дем алуусунда кызмат аткарат. Булар бошошкондо өпкө жыйрылып, организмдин ичиндеги аба сыртка чыгарылат. Булар кайра тартылышканда өпкө дагы кеңейип, сырттан организмге, өпкөгө карай аба кирет.
Өпкөдө болсо дагы кайрылып кетебиз. Ошол газ алмашуу процесси өпкөдө жүрөт. Сөөгүк системасынан кийин балдар организмдеги негизги кызматтарды, физиологиялык функцияларды аткарган бул ички органдар, жаныбардын организмдин ички органдары болуп эсептелет. Ички органдар каякта жайланышкан? Организмдин, жана мен айтып кеттим, организм тулку болуп бөлүнөт. Ушул тулкунун ичинде жайгашкан. Бул тулку өзү 3 көңдөйдөн турат балдар. 3 көңдөйдөн турат. Көкүрөк көөдөн көңдөйү, курсак көңдөйү, андан кийин уча көңдөйү деп. Мына ушул 3 көңдөйдө негизги жаныбарлардын организминин негизги функцияларды аткарган, негизги ролдорду ойногон органдар, ички органдар жайланышат. Эми көңдөйлөр кандай жайланышкан? Биринчи көкүрөк көөдөн, мен жана кабыргаларда айтканда айтып кеттим, көкүрөк көөдөн, курсак көөдөн менен диафрагма аркылуу ажыратылып турат. Диафрагма бул өзү дагы булчуңдуу пластина катары көкүрөк көңдөй менен курсак көңдөйдү ажыратып турат. Себеби бул органдардын башка туруусу. Андан кийин дагы бир бул жерде маселе бар. Көкүрөк көңдөйдө вакуум системасы иштейт. Себеби бул жерде эң негизги кызматтардын бири болгон организмдин дем алуу процесси ушул жерде өтөт, газ алмашуу процесси ушул жерде өтөт. Мына ушул газ алмашууда вакуумдук система бул өтө керек болот. Себеби жана мен айтып кеттим, респиратордук жана экспиратордук булчуңдардын жардамы менен өпкөдөгү организмдин аймактарынан, тыкан клеткалардан веналык кан аркылуу жыйналып келген көмүр кычкыл газы жана сыртка иштетилип чыгарылган азыктар ушул жер газ ушул өпкөдө кычкылтек менен алмаштырылат. Сырттан келген кекиртек аркылуу өпкөгө келген кычкылтекти кандын курамындагы эритроциттер алып ушул жерге кайра аймактан келген көмүр кычкыл газын бөлүп берет. Мына ушул өпкөдө балдар ушул газ алмашуу процесси өтөт. Мына ошон үчүн бул жерде өтө вакуум системасы болуусу өтө зарыл. Эми курсак көңдөй, көкүрөк көңдөйдө дагы негизги жаныбарлардын организминин негизги органдарынын бири болгон бул жүрөк жайланышкан. Жүрөктү дагы токтолуп кетебиз биз анын аткарган кызматтарына. Жүрөк дагы ушул көкүрөк көөдөнүндө жайланышкан. Эми курсак көңдөйдө кандай органдар жайланышкан? Курсак көңдөйдө негизинен карын, андан кийин көк боор, андан кийин ичегилер. Мына ушул органдар негизинен курсак көңдөйдө жайланышкан. Биз бул темада негизги мисал катары кепшөөчүлөрдүн мисалын алдык. Даным случай биз уйду алдык. Себеби булардын карыны балдар өзгөчө. Мындайча айтканда 4 камерадан турган карын. Бул кандай болот? Мына астында ушул карындын сүрөтүн келтирген. Мына кызыл өңөч аркылуу тоют массалары чоң карынга келип түшөт. Чоң карындан бул жерде сетка дейбиз. Сеткага тооркай деп коебуз кыргызча. Тооркайга майдаланган бөлүктөр тооркайга келет. Сеткадан өткөнү, бул орусча аты эң туура коюлган сетка деп. Сеткадан майдалары өтүп, өтпөй калгандары кайра кайтарылат. Чоң карынга кайра кайтарылат. Ал массалар кечинде мал кебишеген эмнеден болот? Кечинде жатканда ушул чоң карындагы сеткадан өтпөй калган чоң массалар кайрадан кекириги менен ооз көңдөйгө алып келинет.
ооз көңдөйдөн кайрадан майдаланып түнү менен кепшеп жатат. Мына ошол кезде кайрадан майдаланып, баягы массалар кайрадан келип сеткеден дагы аракет кылат. Ошондо бул көпчүлүк бөлүгү өтөт тооркайдан. Андан кийинки бөлүк, экинчи, үчүнчү бөлүгү бул книжка деп коет, орусча, кыргызча 9 кат дейбиз. Бул бөлүк именно орусчаттарга туура келет да, китептин парагында, китептей жайланышкан да. Ушул ар бир китептин арасынан ошол тоет массалары ар бир бетинен өтүп чыгат да. Анан, конечно, бул жерде өзүнүн атайын иштелип чыккан суюктуктар, сок, ферменттер, кислоталар келип, ошол тоет массаларını майдалап, дагы да эриткенге жардам берет. Жана бул жерде 9 катта ушундай катуу кыймыл болуп, ошол өтө майдаланат да бул жерде. Андан кийин 9 каттан өткөн тоет массалар сычук деп коебуз, 4-чү бөлүк. Бул чын карын деп коет кыргызча айтканда. Чын карын дейт, мына чын карында канга сорула баштайт. Эң майдан биринчи процесс канга сорулуу ушул жерден башталат. Андан кийин ичке ичеги кетет. Ичке ичегиден 12 эл ичеги, ичке ичеги, анан жоон ичеги, анан түз ичеги болуп сыртка чыгып кетет. Бул ичегилерде кандай кызмат аткарылат? Ичегилерде болсо негизинен тоет массалары клеткалык деңгээлге чейин майдаланып, эрип, канга сиңүү процесси жүрөт. Ичегилерде основном негизинен канга сиңүү процесси жүрөт. 12 эл ичеге боордон жыйналган өт келип ачылат 12 эл ичеге. Өт суюктугун билесиздер, бул өтө күчтүү курамы боюнча суюктук. Бул ошол массалар жоон ичегиде топтолуп, андан түз ичеги аркылуу сыртка чыгарылат. Мына бул ушул кийинки биздин курсак көңдөйүндөгү орун алган органдардын, негизги органдардын физиологиялык кызматы мына ушунда. Эми уча көңдөйү дедик. Уча көңдөйүдө негизинен жаныбарлардын көбөйүү органдары орун алган. Бул жерде негизинен яичниктер, яйцепроводдор, анан матканын мүйүздөрү деп коет, рога матки деп коет. Анан матка өзү ушул жерде, анан сырткы тешиги мына ушул жерде орун алган. Бул уча көңдөйүндөгү органдар негизи жаныбарлардын көбөйүүсүнө кызмат кылат. Мына ушул кызматты уча көңдөйүндөгү негизги органдар аткарат. Эми организмде бир топ системалар орун алган, жана негизги органдар ушул кызматтарды аткарган мына ушулар. Бул системаларды алып карасак, мен токтолуп кеттим. Таяныч жана кыймыл аракет системасы. Андан кийин кан айлануу системасы балдар. Кан айлануу системасы дагы бул организмдеги эң бир маанилүү, эң бир керек кызматтардын бири. Себеби биз билебиз, эгерде кан токтогон болсо, бул жашоо токтоду деген сөз. Ошондуктан мен кан айлануу системасына силерге кыскача, жаныбарлардын кан айлануу системасына кыскача кайрылып кетейин. Кан айлануу системасы жаныбарларда эки бөлүктөн турат. Бул большой круг кровообращения дейт, малый круг кровообращения дейт. Бул адамда деле ушундай, жаныбарда деле ушундай бирдей болот. Чоң кан айланпасы малдын сол жүрөгүнүн, оң жүрөгүнүн желудочкасынан, карынчасынан аорта аркылуу чыгат. Аорта аркылуу чыгып, эң чоң артериялык кан тамыр бул аорта деп аталат. Малдарда да, адамда да ушундай. Аорта аркылуу ар бир аймактагы ар бир органга чейин кан жеткирилет. Аортадан жана артериялардан обогащенная кровь кислородом дейт. Бул кычкылтек менен камсыз болгон кан ушул органдардагы ткандарга жана клеткаларга чейин жеткирилет. Клеткаларда
газ алмашу жүрүп, клеткалар өзүнө керек кычкылтекти алып, өзүнөн чыгарган көмүр кычкыл газыны иштетип чыгарган жана иштелип чыккан азык заттарды веналык канга берет балдар. Мына бул жерде карасаңар, эң майда кан тамырлар капиллярлар. Капиллярлар, артериялык капиллярлар клеткага берип туруп, клеткадан веналык капиллярлар алып, чыгарылган азык заттарды жана көмүр кычкыл газыны веналык кан тамырлар аркылуу топтолуп алып келип, жүрөктүн сол карынчасына, предсердиясына куюп атат. Акыркы чоң вена бул полая вена деп коет. Ушул вена аркылуу бүт организмдеги иштетилип чыккан веноздук кан, бул веноздук кан көк түстө болот балдар. Малда дагы кан алганда байкасаңар, ушул көк түстөгү кан тамырлар байкалат. Ярымный вена дейбиз, моюндагы эң чоң вена, ушул полая вена аркылуу кайра келип куят. Эми предсердияга куйгандан кийин кайра кан предсердиядан желудочкка түшөт. Желудочктан бул кичине кан айлампасына кетет. Максат кан, бул жерде веноздук кан, бул курамында иштетилип чыккан заттар жана көмүр кычкылы бар газы бар кан өпкө артериясы аркылуу өпкөгө барат. Өпкөдө дагы жана мен айткандай майда капиллярлар клеткалык деңгээлде ушул альвеолар менен бирге ушул зат алмашуу жүрөт. Бул жерде келип веноздук капиллярлар өзүнүн курамындагы көмүр кычкыл газды берет, ордуна кычкылтекти алат. Мына ушул жерден кайрадан артерияга топтолуп, ушул кандар кайрадан жүрөккө келип куят. Мына ушул эки система кан айланууну ишке ашырып турат. Кан айлануунун негизи ишке ашырып турган орган бул жүрөк болуп эсептелет балдар. Бар организмдин мотору деп коебуз да. Машинанын мотору кандай иштеген болсо, бул жүрөк дагы ошондой кызматты аткарат. Бүт ушул организмдеги кан жана лимфа суюктугуну тийиштүү органдарга жеткирип жана аларды жүрөккө тартып, өзүнө тартып, бул насосный органда өзүнө бул жактан түртөт күч менен, булчуңдардын күчү аркылуу, а бул жактан тартат өзүнө. Мына ушинтип бул кан, чоң кан айлампасын ишке ашырып турат. Кийинки системабыз бул жаныбарлардын дем алуу органдары. Жаныбарлардын дем алуу органдарына мурун көңдөй, коко, трахея, анан өпкөнүн ичинде альвеолалар. Мына ушул орган бул жаныбардын организмдеги эң чоң паренхиматоздук орган деп аталат. Паренхиматоздук дегенибиз бул органдын ичинде эч кандай сөөк, башка эмелер болбойт. Бул паренхимадан түзүлгөн өтө жумшак консистенциядагы орган. Мына ушул жерде негизги газ алмашуу ушул жерде жүрөт балдар. Ошон үчүн бул дагы жаныбардын организмине эң керектүү органдардын бири. Эми жаныбарлардын нерв системасы кандай иштейт балдар? Жаныбарлардын нерв системасы негизинен мен башында кичине кайрылып кеттим. Жаныбарлардын баш сөөгүнүн ичинде жайланышкан борбордук нерв системасы бул баш мээ, негизги мыйзамдар, негизги буйруктар ушул жерден иштелип чыгат. Андан кийин жүлүн, мына омурткалардын огунун ичинде жайланышкан, баягы мен көрсөтүп бердим, скелеттен жүлүн жайланышкан балдар. Жүлүндөн ар аймактын өзүнүн нервтери таркайт. Ар аймактын өзүнүн нервтери таркайт. Булчуңдардын, теринин, ички органдардын өзүнүн нервтери болот. Алар ушул сырттын физикалык жана башка химиялык таасир болобу, механикалык таасирлер болобу, ушул таасирлердин сигналы, берген таасирдин сигналыны ушул жүлүн аркылуу борбордук нерв системасы болгон баш мээге алып келет. Моментальный буларда аябандай тез иштейт да, бияктан берди, бияка жетет да. Мээден ушул тийгизген таасирге жараша жооп кайтарылат. Жооп келип, ошого тиеше ар кандай бул организмде дагы железалар бар, ошол железалардан ар кандай суюктуктар жиберилип, ушул булчуңдун жыйрылышы, же болбосо бир органдын атрофия болуп калышы, же болбосо
мисал үчүн көздүн көрбөй калышы дээрлик же жыттын билбей калышы, мына ушундай сигналдар бардыгы борбордук нерв системасынан чыгарылат жана жүлүн жана нервтер аркылуу аймактарга таркатылат, жеткирилет. Лимфатикалык системадагы бул организмдин эң негизги коргонуу системасына иштеген системалардын бири. Бул лимфа суюктуктары организмде жайланышкан лимфа түйүндөрүндө иштелип чыгат. Матканын ичинде жаткан, эненин ичинде жаткан бала кезинде бул система иштебейт. Ал кезде көк боор мунун ролун аткарат. Качан бала сыртка чыккандан баштап ушул лимфа системалар иштей баштайт. Себеби ал сырткы чөйрөгө чыкты. Ага уже башкачараак, күчтүүрөөк коргонуу керек. Эненин ичинде дагы башкача. Мына ушул система бала төрөлгөндөн баштап иштей баштайт. Кайсы лимфа узулдар бар, лимфа түйүндөр бар? Бул ээк астындагы, жаак астындагы лимфа түйүн, анан кийин үстүңкү моюндагы лимфа түйүн, андан кийин чурайдагы лимфа түйүн, андан кийин тизенин астындагы лимфа түйүн и жамбаштагы лимфа түйүн. Бул главный, негизги эле лимфа түйүндөрдү айттым. Бул организмде мындай лимфа түйүндөрдөн өтө көп. Мына лимфанын негизги кызматы бул лимфа түйүндөрдө суюктук иштелип чыгат. Бул суюктуктун курамында Б, Т деген лимфоциттер болот. Булар эмне иш аткарат? Кокустан мал травма алып калды, ачык травма алып калды, же болбосо дагы бир антиген таасир этти. Антиген деген бул сырттан келген микроорганизмдер. Эгер антиген кайсы бир ачык жерден таасир берген болсо, борбордук нерв системадан буйрук келет лимфа түйүндөргө, тез ушул жака лимфаны жибергиле деп. Ошол замат бул жерге лимфа суюктуктары келет. Максат жанагы организмге кирем деп аткан антигендерди кайра сүрүп чыгыш. Аларды ошол жерден курчап туруп же жок кылыш, же кайра сүрүп чыгарыш. Мына ушул кызмат негизинен лимфатикалык системанын кызматы. Түзүлүшүн мен силерге жакшылап айтып бердим. Бул жерге кайрылбайбыз балдар. Эми негизги системаларды айтып бердим мен силерге. Эми организмде негизги органдар. Бул негизги органдардын бири бул жүрөк. Жүрөк өзү булчуңдардан, нервтен жана кан тамырлардан турган орган. Ушундай күчтүү орган. Бул жерде негизги ролду бул кан тамырлар ойнойт. Коронардык кан тамырлар деп коет. Адамда дагы инфаркт деген оору бүгүнкү күндө өтө көп билесиңер. Инфаркт оорусу ушул коронардык кан тамырларга кан барбай калган учурда инфаркт болот. Себеби кан барбай калса жүрөк иштебей калат балдар. Ошон үчүн бул жашоосун токтотот. Бул жүрөктүн өтө маанилүүлүгү ушундай. Эми өпкө бул организмдеги өтө чоң органдардын бири жана эң маанилүү, эң керектүү кызматтарды аткарган органдардын бири бул өпкөдө жана мен айтып кеттим, газ алмашуу. Мурункөңдөй коко, мына бул трахея, кекиртек. Кекиртектен кийин мына өпкөнүн ичиндеги альвеолалар. Ушулар аркылуу бул газ алмашуу, жана мен силерге түшүндүрүп берип кеттим, ишке ашырылат. Эми дагы бир организмдеги чоң ролду ойногон бул боор болуп эсептелет. Боор негизинен организмден боор аркылуу организмдин канынын 4/1 бөлүгү өтүп турат. Ушул өтүп турган кан боордо тазаланат. Ар түрдүү уулар болот. Ар түрдүү антигендердин чыгарган газдары, чыгарган продукциялары, уулу бүт баарысы ушул боордо тазаланып калат. Кандан ушул боор ошол керек эмес заттардын баарын алып калып, аларды пайдалуу затка айландырат организмде. Боор кайра ушу жиберет. Мына боордун эң негизги кызматы. Андан кийин дагы боордун дагы бир кызматы бул жана мен айтып кеттим, 12 элечеге ачылат, өт иштеп чыгаруу. Өт иштеп чыгаруу бул организмдин тамак сиңирүүдөгү биринчи номерде турган тамак сиңирүүчү суюктук өт.
12-лиги açılıp, 52-лиги açılıp, ушул өт аркылуу бая аш болумдуу заттардын эң майда бөлүкчөлөргө чейин эриши мына ушул өт суюктугунун таасири астында өтөт, кызмат аткарат. Эми көк боор балдар, көк боор деп коет бизде адабий тилде, орусчасы селезенка деп аталат. Дагы бир аты бар, муну не деп коечу эле бизде? Кыргызчада дагы бир аты бар эле. Народный названиясы бар эле, айтып таап берем андагын. Көк боор негизинен бул өлгөн кан клеткаларынын, мисалы үчүн эритроцит, лейкоцит, лимфоциттер иштеп өзүнүн убагын иштеп бүткөндөн кийин алар деле өлөт да, мына ушул өлгөн кан клеткаларынын андан кийин сырттан келген ар түрдүү антигендердин, микроорганизмдердин өлгөн особалары мына ушул көк боордо кармалып калат, жана алар жок кылынат. Көк боордун өзүнүн суюктугу бар, ошолорду эритип жок кылат. Жок кылып пайдалуу, жана мен боордо айткандай эле, пайдалуу суюктукка айлантырып кайрадан руслоого кошот. Биздин негизи өтөйүн деген киришүү темасындагы анатомия, жаныбарлардын анатомиясы жана физиологиясы, алардын түзүлүшү, алардын аткарган кызматы туурасындагы темабызды өтүп бүттүк балдар. Сурооңор болсо бергиле. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.